Тагдырыңа тарынбай бейиштиле, тартты дебе бул күндө кейиштине, тоодой жаным кум болуп пароодо, тоң моюнду элиме кейип жүрө. Ери болсоңор кайдыгер карабастан, эрем манас сабагын бөлүшкүлө. Арбаңыздар Айкөл Манастын ак калпак улуу журту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркойжоевичтин инсандын руханий адеби акылактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү алгачкы жарлыгына ылайык Манастан интеллектуалдык телетаймашы өзүнүн 11-сезонун бүгүн жалпы керилген кең Сары Өзөн жергесиндеги Чүй облустук тандоо турун сиздерге сунуштайт. Биз менен бирге болуңуз, урматтуу көрөрман. Өзүңүздөр билгендей, Манастан интеллектуалдык телетаймашы 11 жылдан бери республикабыздын булуң бурчунда, Кокту колотунда өсүп келе жаткан жаңы муунду эртеңки кең келечекти күнөстүү гүлдөгөн Кыргызстанды түзүүгө үндөп келе жатат. Дегенибиз өзөктөн өнүп чыккан, эртеңки элдин улуу жүгүн аркалай турган жалындуу жаштар жалпы журтка кызмат кылсын деген изги тилектебиз. Бүгүн биздин куттуу студиябызга Чүй облусунун ар кай райондорунан эң мыкты деп тандалып келген топтор келип отурат. Анда эмесе топторду тааныштырсам, алгачкы топ Сокулук районунан келген Эрен тобу, даярдаган мугалими Сейдинова Рыскүл эжебиз. Ал эми төрдө турган топ, өзүңүздөр билгендей, Манаста бул жер жөнүндө өтө кеңири айтылат. Дегенибиз, Эйбит таздын эрүрбүсү мекендеген жер катарында бир канча жерде айтылса, негизги ата журт душмандардан бошотууда дагы, Боом Капчыгайы, Кемин жергеси жөнүндө дагы бир канча окуялар кездешет. Ататалган Кемин шаарынан келген Аян тобу, даярдаган мугалими Мамбетжанова Назир эжебиз. Ал эми бириминге тийген пил терисин кийген жалындуу жаштарга такаат бере турган дагы бир тобубуз Панфилов районунан келген Казына тобу, даярдаган мугалими Айткулова Гүлзир эже. Урматтуу биздин таймаштын катышуучулары, кадырлуу сүйүктүү достор, урматтуу улуу кесип таркалап келе жаткан жалпы журтту агартсак деген жакшы тилекти өмүрүн агартууга арнаган устаттарыбыз сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бүгүн сиздер даярдап келген топторго сара сеп сала турган калыстар курамын тааныштырсам, Калыстар тобунун төрайымы, филология илимдеринин доктору, профессор, зал карманашчылардын варианттарын жалпы журтка жеткизип жаткан, жазбалуу эбегейсиз зор салым көрсөтүп келе жаткан бүгүнкү Кыргызстандын интеллигенциясынын бараандуу өкүлү, белгилүү окумуштуу Жылдыз Орозобекова эжебиз. Калыстар тобунун мүчөлөрү, элибиздин эрке уулдары, эл шайырлары улуу дүйнөнү жалпы журтка айтып берип жаткан, мындайча айтканда, өткөрмө курал катарында дагы элибиз пайдаланып келе жатат. Дегенибиз, Манастандын доорундагы окуяларды бүгүн эгемен Кыргызстанга алып келиш не деген эрдик. Так ошондой эрдикти жонуна көтөрүп келе жаткан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү манасчы жана акын Рыспай Исаков агабыз. Калыстар тобунун мүчөсү, Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство университетинин музыка факультетинин деканы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү манасчы Самат Көчөрбаев агабыз. Калыстар тобу ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Анда эмесе биздин урматтуу мугалимдер, жалпы журттун назарына сиздер даярдап келген топ, сиздердин жетектеп келген мектептин, райондун намысын белиңиздерге байлап келип отурасыздар, үмүтүңүздөр дактасын деген жакшы тилекте сиздерди ордуктарга узатабыз. Ал эми кырчылдашкан кыл таймаш жалпы журт менен калыстардын назарында өтсүн. Семетей бөлүмүндө Каныкейдин жомогу деген бир өзгөчө таасындуу, ар бир угарманды өзүнө арбап алып, бирде ыйлатып, бирде күлдүрүп турган керемет окуя бар. Так ошол окуя балким биринчи Манастын жаралышына дагы түрткү бергенби деген ойго жалпы журтту жетелеп жүрөт. Дегенибиз, Манас угуп аткан кезде ар бир кыргыз ал жерден кошоктун матибин кошок айтылып аткандай туят. Чынында эле Каныкей энебиздин кошок айтып жатып Манасты жаратып жибергенби деген дагы ойлор жаралбай койбойт. Так ошол окуянын ичинде жөн адамдан сынчы көп, жан жыргаткан ырчы көп деген эки сап кездешет. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыз сүйлөп атканда ырдап аткандай туюлгандыгын кечеги тарыхтагы зор окумуштуулар, түркологдор, академиктердин бардыгы жазып дагы, айтып дагы келе жатат. Чыны менен эле биздин топторубуз канчалык деңгээлде Манас эпосун өздөштүргөндүгү, эпостун ичиндеги кайсы жерлерге өзгөчө токтолгондугу так ушул биздин саламдашуу бөлүмүндө көрүнөт. Алгачкылардан болуп биздин алгачкы киришүү бөлүмүбүз менен кезекти мен Эрен тобу сиздерге узатам. Манас болбот Кыргыздын ураны, өзөгүндө те башында турары, жолго чыкса аттанып, сактай турган ишенимдүү куралы.
Ал мустактан бери келе жатканы, жол көргөзөр улуу сабак дастаны, кыргыз канча кылымдарды карытса, Манас менен бирге элдин асманы. Уюп жатат акыл ойдун бермети, эреендердин касиети сөйлөтү. Адамдарга адам болуп көрүнөр, теңериндей жерде Манас келбети. Үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган ким? Эрен Манас. Ала тоону мекендеп, ардактап элин сактаган ким? Берен Манас. Аздектеп жерин сактаган, душманга колтук ачпаган ким? Баатыр Манас. Дүңгүрөтүп кыргызды, дүйнө элине жар салган ким? Шер Манас. Биздин уран Эрен Манас, Берен Манас, Баатыр Манас, Шер Манас. топ башчысы мен Абдишарипов Эрен, топ мүчөлөрү Маликова Сема, Бадирова Элиза. Эрен тобуна ийгиликтерди каалап ыраазычылык билдиребиз. Кезекте аларына таандаш болгон төрдө турган Аян тобу сиздерге узатабыз. Кыргыздар сөздүн жебери, кыргызда күмүш кемери, кыргыздын салтын унутпай, кыргызча салам берели. Аян берип манасчыларга, Айкөл Манас жомогу кылымдардан кылымга айтылып келет кыргыздарда. Биз кыргызбыз кыргыз деген нам үчүн, кылым билген кыргызымдын да бышын. Элин билип эр Манастай баатырлар алдырбаган башкаларга намысын. Уламадан уккан сөз, угуту өнүп чыккан сөз, каарылардан алган сөз, калк ичинде калган сөз, арбын жомоктолгон сөз, ат көтөргүс болгон сөз, арсыздарга токтолбой, азамат эрге конгон сөз. Эрендерден калган сөз, энчи кылып алган сөз, как жүрөккө конгон сөз, кайнап ичке толгон сөз, уккан жандын курсагы ушунчалык тойгон сөз, чечендерди черткен сөз, бечелерди чеккен сөз. Улутум, Кыргыз, ураным, Манас, тилим, Кыргыз, дилим, Манас, Манас деп уран чакырган, калкыбыз көсөм акылман, айтабыз салам жалпыга, Аян тобунун атынан, Манас, Манас, Манас. Мен топ башчысы Аскарбеков Дөөлөт, топ мүчөлөрү. Топ мүчөсү Молдоканова Сезим. топ мүчөсү Русланов Дастан. Аян тобуна дагы ийгиликтерди каалайбыз. Кезек соңку топ Казына сиздерде. Арбаңыздар, биздин топтун аты Казына. биздин уран Эр Манас, Шер Манас, 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 Манас. топ башчысы мен Абдыкалыкова Бегайым жана топ мүчөлөрү Эркинова Бегимай. Жеңишова айтпы каза берсең Манастын түпкүрүнө жетпейсиң, окуй берсең Манастын кызыгынан кетпейсиң. Анткени Манас казына, сөз байлык жашат жалпыга, көлөмү жактан теңдешсиз, дүйнөдө эң чоң поэма. Казынасын ачып Манастын, сөздөрүнөн бал таткын, кабылып укмуш ааламга, жан дүйнөңдү тазарткын. Манаста байлык казына, казалы батып сазына. Ушун менен биз 3 топтун тең саламдашууларын жыйынтыктадык. Бул бөлүмдө бул топтор канчадан упай топтоду. Жалпыңыздардын назарыңыздарды экранга бурабыз. Чыны менен өзүңүздөр уккандай, Казына тобу Манастын ичинде эмне катылгандыгы, издегендин баарын табат деген жакшы ойду жалпы журтка кылт этирип кетти. Чыны менен дагы бир Манасты окуп отурган кезде айран таң боло турган нерсе бүгүн дүйнөдө глобалдуу маселеге айланып жаткан Юбилей институту. Үстөкө Босток Манас табыстын 4 зайып алгандыгы, андан кийин анын тагдыры кандай болгондугу, эмне үчүн 4 зайып алгандыгы жөнүндө түркүм пикирлер коомчулукта айтылып жүрөт. Бирок Манас табыз өзүнүн ак никелүү сүйүп алган жары катарында Канеке энебиз гана болуп, ага чейинки 3 зайыбы олжого келгендиги жөнүндө даана айтылат манасчылар тарабынан. Ал эми Канеке энебизден эмне үчүн үйлөнбөй койду деген суроолорго дагы ар бир окурман жооп издейт албетте. Чыны менен Канеке энебиздин кадыры, Манас табызга өткөн кызматы, касиети жөнүндө эпосто керемет айтылып турат. Ошол учурда Манас табыздын өзүнүн антына сөзүнө бек тургандыгы, бул дүйнөдө сүйүп турган кыз сайкалды дагы акыреттик зайып иретинде сурап тургандыгы дагы эмне деген Юбилей институтунун бекем сакталышы. Мындай окуялардын бир канчасы Манаста шөкөттөлүп, ширелип турат. Мындан башка да кандай кызыктуу окуялар бар? Биз окуучулар менен чогуу талдайбыз. Биз менен бирге болуңуз. 3 илтиктеги алгачкы суроо биздин Эрен тобу сиздерге.
Манас атабыз каза болгон соң эштектердин жамгырчы кандай болуп өзгөрөт? Манас атабыздын көзү өткөн соң эшектердин жамгырчы ал ошо дүнүйөгө берилип кетет жана ал тарамга кошулуп ошол аябай өзгөрүп кетет да Манас өлгөндөн кийин. Азаматсыздар эрен тобу жооп негизинен туура дүнүйө болуп, көбөштө ураан чакырып кеткендиги жөнүндө кенен айтылат. Кийинки суроо Аян тобу сиздерге. Каныкей энебиз санжыра билгенби? Каныкей энебиз деген санжыраны албетте билген. Ал деген өзү деген негизи Семетей деген Семетей Айчүрөккө үйлөнгөн жеринде деген тойдо деген алар деген санжыра ойнотулган жөнүндө маалымат бар. Санжыраны мыкты билген деген кайсы окуядан көрсөк болот? Мисал үчүн Семетейдин жанагы Каныкей энебиздин Семетейге ошол таласты айтып жана ошол өзүнүн атасы Манас экенин айтып жатканда ошол санжыраны билгенин ошол жерден айтсак болот. Азаматсыздар, жооп туура өз санжырасы мындай коелу, жалпы адамзаттын тарыхы жөнүндө дагы керемет окуяларды айтып берет. Кийинки суроо Казына тобу сиздерге. Алооке менен Жакып куда болгонбу? Ооба, Алооке менен Жакып куда болушкан. Булар Алоокенин кызын Темиркан алган. Темиркан Алоокенин кызы медресени Темиркан ол жолу алган. Анан Темирканга Жакып дагы куда болгон. Ошол себептен Алооке менен Жакыпты куда болгон деп эсептесек болот. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан эрен тобу сиздерге. Чың кожо кайсы жерде чоңоюп өскөн? Тилекке каршы жооп жок. Эрен тобунан жооп болгон жок. Чың кожо кадимки Кебес тоодо өскөндүгү жөнүндө Толтойдун окуясында баяндалган жер бар. Кийинки суроо сиздерге Аян тобу. Төгөрөк бышкан наны бар, 4 булуң салган тамы бар журт кайсы журт? Ал деген Түгел хан болгон. Окуясы деген Түгел хан ким ал? Тилекке Аян каршы тобунан жок. жооп жок. Бул кадимки Кашкарлык, Анжандык жана Кокондук эл жөнүндө айтылат. Уйгур, Өзбек, тагыраагы чыгыш элдери жөнүндөгү окуяларда. Кийинки суроо Казына тобу сиздерге. Айчүрөк Кошойду канча жашында көргөн? Айчүрөк Кошойду жүзгө таяп калган маалында, башынан саласы түшпөй калганда Аптек маалында көргөн. Бул окуя Айчүрөктүн аккуу кебин кийип, дүйнө жүзүндөгү баатыр балбандарды сынап жүргөнүндө Кошойду көргөндүгү айтылат. Азаматсыздар, кадаган мыктай жооп болду. Ийгилик каалайбыз Казына тобу. Кийинки суроо эрен тобу сиздерге. Шерди аткан мергенге ким канча берет? Шерди аткан мергенге 94 төөнүн буудайын беришкен. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Аян тобу сиздерге. 1000 төөлүк чайды жолой эмне кылмак? Ошо жолой өзүнүн баатырларын Манас өлтүргөндөн кийин ошол жолой деген 1000 төөлүк чайды алат дагы өзүнүн балбандарына бермек. Балбандары ким? Жана дөңгө жана ошо башкалар. Окуя кайсы жерде болгон бул? Окуя бул жана Эсенкан ошол жолойлорду жана Манасты кармап келеле деген окуяда ошол айтылып келет. Аян тобу окуя боюнча кабардар. Ал эми кимге алып бара жатат, эмне кылмак дегенде дөңгөгө бермек деген жоопту айтты. Негизинен Кытайга бара жаткандыгы жөнүндө кабардар. Ал эми тагыраагы Эсенканга алып барып чыпчыргасын коротпой тапшырмак деген жоопту күткөн элек. Калыстар тобу сиздерди бош калтырбай упай берет деген ойдобуз. Кийинки суроо Казына тобу сиздерге. Билериктин минген тулпары кайсы тулпар? Билериктин тулпары бул кыл жерде. Бул Манас Кошойго барганда, Кошой бул билерик жөнүндө, алтын уулу жүгөрү жөнүндө дайынын айтып, Кытайларга каршы аларды куугандыгы жөнүндө айтканда баяндалат. Жооп туура, азаматсыздар Казына тобу. Кийинки суроо кайрадан эрен тобу сиздерге. Кыргыздар эмне себептен кайыпчал кызы куялынын айтканына макул болгон? Кыргыздардын
кыргыздардын кайыпчал кызы куялууга макул болгон себеби анткени ал макул болбосо анда Желмогуз уулу Сарыбай кыргыз элин кырып кетмек. Жооптуу азаматсыздар Эрен тобу. Кийинки суроо Аян тобу сиздерге. Соңку суроо үчүлтүктеги Желмогуз уулу Сарыбай эмне себептен кыргызга казат ачкан? Желмогуз уулу Сарыбай Манастан өчүм алып, таласты басып алайын, ошол таласты басып алып өзүмө жер кылып алайын деп басат, казат ачат. Жана ошо Манасты деген өлдү деп, Манасты өлдү, Семетей кайып болгонун угуп, алар эми күчсүз деп ошого казат ачат. Талас үчүнбү, жер алыш үчүн? Жер алыш үчүн жана алар күчсүздүк деп ойлоп казат ачат. Башка себеп болушу мүмкүнбү? Эң чоң эпостун ичиндеги негизги нерсе бар, бири-бирине казат ачып атканын себеби. Бул эмне болушу мүмкүн? Аян тобунун дагы жообу толук кандуу болбой калды. Жет атасынын өчү, кеги бар экендигин, кун бар экендигин, кун кууп келгендиги жөнүндө кенен баяндалат. Ушулардын баарын айтса жакшы болмок, толук кандуу упай берилмек. Кийинки суроо Казына тобу сиздерге. Байкоңур эмне себептен атасынын кунун кууп, кыргызга казат ачкан эмес? Байкоңур атасынын кунун кууп, Коңурбайдын кунун куугусу келет. Бирок Манастын тукуму али туула элекдиги жөнүндө угуп, кабардар болуп, анын баласы туулганда казат ачам деп күтүп жүрүп, өз ажалы менен өлөт. Бирок ал атасынын кунун кууш үчүн өзүнүн баласы чоң китеге керез айтып кетет. Жооптуу азаматсыздар, ушуну менен биз үчүлтүк бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Таймашыбыздын 3-чү бөлүмү болгон Сыр Куржун бөлүмүн баштайбыз. Бул бөлүмдө өзүңүздөр билгендей, оюнчуларыбыз өздөрүнүн бүгүнкү турмушта колдонуп жаткан сөздөрү менен байыркы эпостогу кездешкен сөздөрдү салыштырып, эпосто мисал келтирип, жалпы журтка айтып беришет. Ал эми биздин негизги тилек салмагы сайдын ташындай болгон сөздөрдөн куралган эпостун ичиндеги баалуу сөздөр бүгүн архаизм, историзмде жерилип жаткандыгына жаныбыз чыны менен кейит. Эмне үчүн бул сөздөр манасчынын гана акылында болуп, жалпы коомчулуктун акылында болбошу керек деген ойдо бул бөлүмдү киргизгенбиз. Келиңиздер. Ажит деген сөздүн мааниси бул бир нерсенин маңызы, жайы, жөнү. Итти каппайт дебе, атты теппейт дебе. Бул макалдын мааниси өзүңдүн жаныңдагы адамдарыңан дагы жамандыктар болуп калышы мүмкүн, ошондуктан өзүңө сак бол деген маанини билдирет. Эгер Манас эпосунан мисал келтире турган болсок, анда бул Манас Алтай бежинде хан болуп турганда шуйкучуну жеке өзүнө кармоо алган болот. Ага көп ишен болот. Менин түшүндүгүм боюнча деген жамандык бир күндө жакшылык миң күндө деген бул деген биз деген адамдарга деген канчалык оор эмес кичинекей эле жамандык кылып койсок ал бизге таарынып калышы мүмкүн. Ал эми биз деген ага канчалык көп деле жакшылык кылсак ал түшүнбөйт. Биздин ой деген мындай айтканда деген жакшылык миң күндө деген жакшылыкты жамандыктан кайтаруу абдан кыйын дегендей түшүндүк. Ал эми жебеле деген сөздү таба алган жокпуз. Казына тобу сиздердин жооп? Жамкылуу бул жамкылуу деген сөздүн мааниси бул тындыруу, тынычтандыруу, жайлоо деген маанини билдирет. Макалдардан өрдөк
жокточулдук бий дегенде өрдөк жокточулдук бий деген бул бир ордонун же бир үйдүн өзүнүн кожоюну өзүнүн башчысы жок болгондо андан кийинкиси башкарып турат дегендин мааниси. Эпостон мисал келтирсек, Манас өлгөндөн кийин анын ордосуна, анын хан сарайына Абыке менен Көбөш бий болуп алганы эпостон мисал келтирсек болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү таймашыбыздан окутуу орус тилдүү мектептер арасындагы Чүй облустук таймашты көрүп жатасыздар. Так ушул сыр куржун бөлүмүндө биздин оюнчуларыбыз өздөрүнүн сөз байлыгын, кеп маданиятын, сүйлөө чеберчилигин канчалык деңгээлде аткара алды, көрсөткөн мисалдары менен чечмелүүлөрү кандай болду? Кошумча иретинде сунуш пикирлерди калыстар тобу сиздерден угабыз. Баарыбыз өз эне тилибизде, өзүбүздүн жерибизде тургандан кийин кыргыз тилин так даана сүйлөгөнгө жана ойду өз эне тилибизде туура жеткиргенге аракеттерди кылышыбыз керек. Жаман эмес силердики, ошентсе дагы андан ары өркүндөтө бериш керек да. Эрен тайпасына итти каппайт деп, атты теппейт деп деген макал келди. Мисалын келтирип, ойду түшүндүрүп атасыңар, бирок ошентсе дагы бираз толук жеткиликтүү боло албай атат да. Бул жаныңдагы адамга ишенбе деген нерсе эмес, ошол силер айтып аткан адамдын түпкү кыялы чыгат баары бир. Эгер бир жамандык кылган болсо, ошого этият бол. Итти канча аздектесең дагы бир күнү каап алышы мүмкүн. Ошондой адамдардан сактанып жүр деген акыл катары айтылып атат да. Ал эми көөнө сөздү жакшы чечмеледиңер. Андан кийинки аян тобуна жамандык бир күндө, жакшылык миң күндө, бул жөнүндө толтура макалдар бар. Ошол эле жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста деген макалдын тегерегинде эле айтсаңар болмок. Оюңар түшүнүктүү болуп атат, бирок сөз менен жеткизе албай атасыңар да. Ал эми жебелөө деген сөздү бул акырындап, сылап сыйпап, түгүн туура сылап дегендей иретке келтирүү, ыкка көндүрүү деген маанини берет. Андан кийинки казына тайпасына жам кылуу деген сөз келген. Көөнө сөздөн жам кылууну тындыруу, жок кылуу, тынчтандыруу деп түшүндүрдүңөр. Бул жерде тынчтандыруу деген сөзүңөр ашыкча болуп кетти. Себеби тынчытуу деген сөз башка, тынчтандыруу деген сөз башка да. Демек, жок кылуу, жам кылуу деген сөз жок кылуу, өлтүрүү дегенге чейинки бара турган сөздөр да. Ал эми тынчтандыруунун мааниси таптакыр башка жакка өтүп кетет. Ушул нерсени эске алып коюшуңар керек. Ал эми макалыңар боюнча абдан жакшы, туура нерселерди, мисалдарды келтирдиңер. Калыстар тобуна ыраазычылык билдиребиз дагы ушуну менен биз сыр куржун бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Таймашыбыз өзүңүздөр билгендей, калыстар тобу тарабынан гана бааланып келбестен балдар бирин-бири баалоого дагы үйрөнсө, бирин-биринин асылдыгын, артыкчылыгын көрсө деген жакшы тилекте өз ара суроо бөлүмүн киргизкенбиз. Бул бөлүмдө ар бир топтун башчылары же тобу менен кеңешип, үйлөрүнөн камдап келген суроолорду бири-бирине узатат. Алгачкылардан болуп Эрен тобу, төрдөгү Аян тобуна суроо узатыңыздар. Биздин суроо Аян тобуна азыркы аскер кийимин, мындайча айтканда камуфляжды, Манас атабыздын тушунда кем жана кайсы учурда кийген? Биздин жообубуз ошол Манас эпосунда жана ошол камуфляжды ошол Акылпок деп айтылат ошол Манас эпосунда. Биздин жообубуз ушундай. Аны деген жоого чыгарда душмандарга каршы чыгып аткан кезде кийишкен. Ким кийген? Ошол жоокерлер, баатырлар кийип кеткен. Жооп туурабы? Жок, тилекке каршы толкканды болгон эмес. Кылычтап чубак жүргөндө Каражой уулу Кожо Жаш жашыл кийинип кубулуп, чубакты аңдып калган кез экен деп айтылат. Ошондо Каражой уулу Кожо Жаш кийген болот. Упай? Упай 1.
Албетте, ак олпок менен аскер кийиминин бүгүнкү тил менен айтканда камуфляждын айырмасы аспан менен жердей дегенибиз ак олпок Манаста Оскарга атайын арналып тигилген өзгөчө кийим катарында айтылат. Ал эми ошого карабастан биздин Эрен тобу өздөрүнүн айкөлдүгүн көрсөтүп бир упай берди. Калыстар тобу дагы бул жааттан алганда карайт деген ойдобуз. Кезек Аян тобу Казына тобуна суроо узатыңыздар. Кабарчы Кадике, Баран тоодо 100 адам, сыягы бөлөк зару күч, биздин кыргыз эл эмес, кызы тала кыраанды, биздин бөлөк жан эмес деп кимдерди жана кимдерди айткан жана кимдерге? Биздин жооп мындай: Кабарчы Кадикке чоң билгич жылкы тийгени келгенде, аны жылкы тийгени келгенде ошол Кабарчы Кадикке сейтектерге айтат: чоң билгич ошо тоодой адамдар келди, 100дөй келди, кыргыз эмес алар деп айтып берет. Упай барбы? Жооптора упай 5. Анда эмесе кезек Казына тобу, сиздер Эрен тобуна суроо узатыңыздар. Биздин суроо мындай: Алмамбет окко учкандан кийин анын жай ташын ким алып калат? Алмамбет окко учкандан кийин жай ташын чубак калат. Жооп туурабы? Жооп туура эмес. Тилекке каршы биз силерге упай бере албайбыз. Жообу? Кече Аккула окко учканда Ала Кеңдин жанына барган кожо эмеспи? Бир кереги тиер деп адис болгон чын кожо алып калган эмеспи деп эпоста айтылгандай, Алмамбеттин жай ташы Алмамбет окко учкандан кийин чын кожодо калат. Ушуну менен атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Эпост окуп олтурган кезде Серек менен Ажыбайдын образын артыкча көрөбүз. Дегенибиз, Серек атабыз ат жыгылып турганга чейин 60 акыл ойлоп тапса, кадимки Ажыбай атабыз 70 уруу тил билип, жалпы журттун алдында, кан алдында, калк ардында кызыл тилин кайрап, сайрап тургандыгын көрүүгө болот. Так ушул образдарга канчалык деңгээлде биздин топтун намысын белине байлап келген сырттандарыбыз өздөрүн даярдап камынып келгендигин так ушул бөлүмдө көрөбүз. Бул сырттандарга 20 секунданын ичинде 10 суроо берилет. Сырттандардан ооба же жок деген гана жооптор кабыл алынат. Алгачкылардан болуп Эрен тобу менен баштайбыз. Эпосто 3 алтын ай барбы? Жок. Семетейдин киндик атасы Бөлөкбайбы? Ооба. Бөлөкбай Кырымда туулганбы? Жок. Кырмыскал Алмамбеттин жубайыбы? Ооба. Улукча Чубактын жубайыбы? Жок. Алмамбет Коңурбай менен туулган болгонбу? Жок. Улаккан Бакайдын атасыбы? Жок. Сыргак менен Манас туулганбы? Ооба. Чубак Алты шаарга султан болобу? Ооба. Көкчөгөздүн ону уулу болгонбу? Жок. Эрен тобун баштап келген сырттаныбыз өзүнө берилген 20 секунданын ичинде 10 суроону кабыл алууга жетишти. Бул жагынан өзүнүн чыны менен чапчаң экендигин көрсөттү. Тилекке каршы жоопторго берген кезде 6 суроонун жообун ката жооп берип, 4 суроонун жыйынтыгы менен 8 упай топтой алды. Кезек Аян тобунда. Байчоро Манаска 14 жашында кездешеби? Ооба. Жылкынын пири кам барбы? Ооба. Жигиттин пири Чолпон атабы? Жок. Уйдун пири Чычаң атабы? Жок. Ойсул ата Төөнүн пириби? Ооба. Эчкинин пири Чолпон атабы? Жок. Чычаң ата Эчкинин пириби? Ооба. Көрпөяндын уулу Жообу зарбы? Жок. Каныкей Букарга Бакайдын кеңеши менен качты беле? Ооба. Тулчунак Ак Жолтойдун тулпарыбы? Ооба. Аян тобунун башчысы өзүнүн нагыз сырттан экендигин көрсөттү. Дегенибиз, берилген убакыттын ичинде 10 суроону кабыл алып, анын ичинен экөөсүнө гана ката жооп берип, жыйынтыгында 8 суроонун 16 деген упайын топтой алды. Ээр экен дейли. Кезек Казына тобунда. Куялдын башчысы Эрмуратпы? Жок. Сарыкандын тулпары Ниянкорбу? Жок. Ак Жолтойго Ниянкорду думана тартуулайбы? Жок. Боз киси асмандан түшкөнбү? Ооба. Тер тулпар Семетейдикиби? Жок. Сейтектин тулпары Кулансурбу? Ооба. Жел жетпес Кыз Сайкалдын тулпарыбы? Жок. Өгөрөт деген ат жабдыктардын бириби? Ооба. Өлүрдүн тулпары Боз Керикпи? Жок. Жактын тулпары Боз Айгырбы? Жок. Өзүңүздөр көргөндөй таймашыбыз башталгандан бери так ушул Казына тобун топ башчысы сүйрөп келе жаткандыгын көрдүк эле. Бул бөлүмдө дагы өзүңүздөр көргөндөй жакшы жооптору менен жалпысынан 10 суроонун ичинен 4-өсүнө ката жооп берип, 6 суроонун жыйынтыгы менен 12 деген жогорку упайды топтоду. Ал эми бул болсо жалпы жыйынтык эмес, жалпы жыйынтыкты Калыстар тобу бул бөлүмдөргө чейин канчадан упай топтогондугун Калыстар тобунан угабыз. Баятан бери ушу балдардын өз ара бири-бирине суроо бергени боюнча, сыргуржум боюнча, үч илтик боюнча, сырттан боюнча
абдан кызыктуу суроолор берилди. Балдар дагы терең ойлонуп, ошого жооп берүүгө аракеттеништи. Биз биринчиден абдан кубанычтуубуз. Ушул орус тилдүү мектепте окуп жатып, кыргыздын нукура сөздөрүн сүйлөгөнгө аракет кылып жатканы биринчиден. Экинчиден, ошол кыргыздын нукура сөздөрүнүн маанисин түшүнө билгендиги. Мына бул өзгөчө жанагы сөздөрдүн маанисин чечкен кезде, макал лакаптарды айтып, анын маанисине жетип жетпей, бирок дагы өзүнүн оюнда терең ошол сөздү так бере албай жаткан мүчүлүштүктөрдү кетирсе дагы, ошол сөздүн маанисин түшүнүп жаткандагысы бизди кубандырды. Биз ушул упайлардын баарысын карап келип, биринчи Эрен тобунун азаматтарына 36 деген упай болду. 36 упай топтоду Эрен тобу. Аян тобу булар 37 деген упай топтоду. Казына тобу 51 упай топтоду. Мындан кийин сиздер мындан да күчтүү, мындан да ушундай дилгирлик менен даярданып, биздин элибиздин идеологиялык маанисине абдан өзүңөрдүн салымыңарды кошуп, кыргыз улутун көтөрүп жүрөт деген ойдобуз. Ардактуу ак калпак журт, сиздер бүгүнкү таймашыбыздан окутуу орус тилдүү мектептерден келген Чүй облустук тандоо турун көрдүңүздөр. Таймашыбыз 11-ci сезонун Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгына ылайык эфирге чыгып олтурат. Таймашыбыздын эфирге чыгышына ар тараптан колдоо көрсөтүп, көмөк көрсөтүп жаткан коомдук биринчи каналга жана ошондой эле мамлекеттик жетекчилерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүктөлүп жүрөбүзбү, бырышсыңар, бириксек курч болобуз, кылычсыңар. Ана тоо жалгыз бизде бөлүнбөйлү. Анткени кыргызсыңар, кыргызсыңар. Ар убакта кокту колот, уруу болбостон бир туудун астында бүтүн кыргыз биригип турсун. Бириксек бир түп чынарбыз, биригип турсак баарыбыз пил да болсо жыгарбыз. Улутубуз сырдан ажырабасын. Кайрадан Манастагы интеллектуалдык телетаймашы менен көгүлтүр экран аркылуу амандашканча сак саламатта эсен туруңуздар.